Клип үчүн атайын тектирген көйнөгүн айрыган Айгерим Расул кызынын клипи супер хитке кошулду. Супер Чагит KG порталынын медиа портал бөлүмүндөгү супер хит долбоору кыргыз эстрада ырчыларынын видеоклиптерин колдонуучулардын санына коет. Сынактын шарты боюнча колдонуучулардын добушу аркылуу 10 клип электен өтүп, ар аптанын жеңүүчүсү аныкталат. Аптанын шаршемби күнү добуш берүү токтотулуп, кайсыл видео композиция канчанчы ордунда экендиги жарыяланат. Эң аз добуш алган клип супер хиттен четтетилип, анын ордун жаңыры толуктайт. Бул аптада эң аз добушка ээ болгон чыгарманын ордуна Айгерим Расул кызынын Тумарым клипи кошулду. Атасынын чыгармасы жаңылап ырдап чыккан ырчы клипке оштон келе калып эле тартылганын айтат. Оштон келерим менен клипти тартканбыз. Бийди деле ошол жерден үйрөндүм. Кийген кийимдеримди атайын тиктиргем. Бир көйнөгүм башкача тигилип калыптыр. Ошол жерден көйнөктүн бир капталын айырып окшоштуруп алдым дейт ал. Маалымат булагы Супер Чагит KG. Мурунку Non-Stop группасынын солисти Максат Садырбеков. Азыр жашообуз кыз-жигит кездигинен да кызыктуу. Ырчы Максат Садырбековдун үйлөнгөнүнө 1 жылга чукул убакыт болду. Учурда жубай Айсулуу Молдалиева эко наристе күтүп жатышат. Жаш жубайлар менен үйлөнгөндөн кийинки жашоосу, наристе күтүүдөгү сезимдери, сүйүүнүү, сактоо тууралуу маектештик. Максат, Айсулуу жакында ата-эне болгону жатасыздар. Куттуктайбыз. Максат Садырбеков. Рахмат, азыр бактылуу сезимдер курчап жатат. Жакын арада ата болорума өзүм толук ишене элекмин. 4 күн мурун наристебиздин жынысын билдик. Кыздуу болот экенбиз. Бул жаңылык мени ар нес кылды. Анткени 7,5 ай бою 6-чы туюмум эркек балалуу болорумду айтып жаткан. Айсулуу Молдалиева. Мен сюрприз кылайын деп балабыздын жынысын айтпай жүргөм. 31 январда туулган күнүмдө кичинекей кутучага күлгүн түстөгү боди салып, аны Максатка бердим. Ошондо гана кыздуу болорубузду билди. Максат, мен үчүн ким болсо да дени сак, аман-эсен төрөлгөнү маанилүү. Бирок эркек бала төрөлөт деп мээми сиңирип өзүмдү ошого даярдап алыптырмын. Ошол себептен кыздуу болорумду билгенде 2 сааттай өзүмө келе албай, жалгыз отуруп алып ойлондум. Бул капа болуу эмес. Мен жөн гана 7,5 ай бою өзүмдү багып жүргөн ойду сындырып, башка ойду сиңиришим керек болду. Кыздуу болорубузга аябай кубанычтамын. Башкача бактылуу болот экенсиң. Айсулуу, төрөлө элек балага алдын ала кийим албайт экен. Эч нерсени даярдабай элексиз деп калды. Дагы кандай ырымдарды карманасың? Мен баарын алып даярдап коеюн дегем. Бирок апаларыбыз алдын ала албай туралы деп калышты. Аларды угуп эч нерсе ала элекмин. Өзүм ырымдарды карманбайм. Кош бойлуу болуп эркелеп жатасыңбы? Айсулуу, анчалык деле эркелеген жокмун. 1 айда эле токсикоз болуп, эч нерсе кылбай үйдө жатып, кийин жакшы болдум. Талгак болгон жокмун. Максат, 2-3 ай алма жегиси келди. Алма дайыма үйдө бар. Башынан эле бардык эркелегине даяр болчумун. Бирок Айсулуу кыйнаган жок. 9 жыл кыз-жигит болуп жүрүп үйлөндүңөр. Сүйүктүң менен узак убакытка чейин сүйлөшүп жүрө берсең кызыксыз болуп калат дегендерди угуп калам. Максат, тескерисинче, азыр жашообуз кыз-жигит кездигинен да кызыктуу. Адам күндө өзгөрөт. Биз азыр 9 жыл мурунку Максат Айсулуу эмеспиз. Баш кошкондон кийинки бири-бириңердин кандай жаңы мүнөздөрдү аштыңар? Айсулуу, Максат эрке экенин дагы бир жолу түшүндүм. Максат, экөөбүз тең эркебиз, бирок ошол эле учурда жоопкерчилик алганды билебиз. Менин оюмча эрке болуу жаман эмес. Эркелик кызга да эркекке да жарашат. 9 жыл ичинде Айсулууну жакшы таанып билип калгам. Азыр ал мурункудан да жакшы. Эч кандай претензиям жок. Тарынышкан учурларда эмне кыласыңар? Максат, экөөбүздүн тең бат эле жинибиз келип, кайра бат эле тамашалашып, күлүп жайнап калабыз. Кудай сактасын, урушпайбыз, бирок келишпей, түшүнүшпөй калган учурлар болот. Анда сүйлөшпөй коебуз. Бир аздан кийин кечиришип алабыз. Максат, сага маектешүү сунушу менен чалсам, а дегенде Айсулуу менен чечишпалыкла дедиң. Үйдө чечимдерди Айсулуу кабыл алабы? Айсулуу, баары Максат чечет. Азыр шишип кеткендигим үчүн көп сунуштардан баш тартып жатам. Ошол себептен Максат менин оюмду сурады. Ар бир үй бүлөдө маселени эркектер чечет да. Акыркы сөз дайыма Максатта. Максат, Айсулуу айтат, акырында мен болду, ошондой болот дейм. Айсулуу, биз бирибиздин оюбузду угабыз. Максат ушундай болот, болду деп туруп албайт. Ушул сапаты мага аябай жагат. Менин эркек мен чечем деп аялын пикирин сурабай, аялын адам катары көрбөгөн эркектер бар. Максат менин пикирим менен эсептешет. Аягында баарын таразалап, анан чечим чыгарат. Бирок эл сураса Айсулуу чечет деп тамашалай берет.
Максат катуу тамашалачудай сезилет. Айсулуу: азыр эмоционалдуу болуп жатамбы, билбейм. Кээде тамашасын көтөрө албай ыйлап калам. Максат: ошондой болду беле. Айсулуу: эртең менен тамактанып жатканда ошентесиң го. Максат: кээде жөн эле тийише берем да. Бир үй бүлө болуп калгандан кийин жашооңордо кандай өзгөрүүлөр болду? Айсулуу: маселеңди жалгыз эмес, жолдошуң менен чечип калат экенсиң. Турмушка чыкканга чейин үйлөнгөндөн кийин эркек өзгөрөт деп укчумун. Максат: өзгөргөн жок. Максат: мага да үйлөнгөндөн кийин кыздын башка мүнөздөр чыгат дешчү. Бизде баары ошол бойдон. Күндөн күнгө сүйүүбүз күчөп жатат. Айсулуунун помпоська болуп жанында жүргөнүнө көңүлүп калдым. Бири-бириңердин кайсыл бир сапаттарыңарды өзгөртүңөр келеби? Айсулуу: сүйгөн адамың идеалдуу көрүнөт. Мага Максаттын бардык сапаты жагат. Максат: ушунча жыл чогуу жүрүп ар кандай учурлар болду. Бири-бирибизге жакпаган сапаттарыбыз да болду. Бирок кемчиликтерибизди оңдоп жатып бири-бирибизди өзгөртүп алдык десек болот. Сүйлөшүп жүргөндө бир жолу экөөбүз урушуп кеттик. Ошондо ойлонуп отуруп Айсулуунун бардык жакшы сапаттарын кагазга жаздым. Жакпаган сапаттарын жага турган вариантты элестетип жаздым. Байкасаңыз, бул ыкма иштейт. Анткени бара-бара каалап жүргөн сапаттарды Айсулуудан көрө баштадым. Ошол кагазга жазылган сапаттардын баары азыр Айсулууда бар. Бул жуптар үчүн кичинекей лайфхак болсун. Өзүнчө бөлүнүп кеттиңер. Бул кимдин демилгеси болду? Максат: апам үйлөнө электе эле өзүнчө жашайсыңар деп айта берчү. Азыр убактылуу өзүнчө жашап жатабыз. Апам жалгыз эмес, жанында атам бар. Экөө кичинекесинде ажырашып кетишкен. Кийин кайра табышып, чогуу жашап жатышат. Буюрса ушул жылы кайрадан чогуу жашайлы деп пландап жатабыз. Алар да чоң ата, чоң апа болобуз деп толкунданып наристенин төрөлүшүн күтүп жатышат. Неберелүү болуусун дамын татышсын. Бири-бириңердин телефонуңарды текшересиңерби? Айсулуу: 9 жыл ичинде телефон текшерүү, социалдык тармактагы баракчаларыбыздан чыгып кетүү, блоктоп салуулар болгон. Анын баарынан өттүк. Азыр текшербейбиз, анткени бири-бирибизге ишенебиз. Текшерсек деле эч нерсе таппаарыбызды билебиз. Максат: ишеним болуш керек да. Күмөн санап издесең уруша себеп табыла берет. 19 февраль сүйүшкөндөр күнү келе жатат. Бири-бириңердин кандай белектер күтөсүңөр? Айсулуу: биз дайыма сага кандай белек керек деп сурап алып, керектүү буюмду белек кылганга аракет кылабыз. Азыр менде баары эле бар. Жөн эле көңүл буруу, жакшы сөз жетиштүү. Бул майрамды себеп кылбайбыз. Биз бири-бирибизге күндө эле сүйүүбүздү билдире алабыз. Айсулуу: балаңа сумканы, кийимди алып бер деп эркелейби? Максат: Айсулга таң калам. Анын калаганы өзүнөн өзү келип калат. Мисалы, бир кийимдин алгысы келсе, Инстаграмдагы баракчасына сизге белек кылалы дедик эле деп жазып калышат. Эркелегиси келсе эркелетем. Сүйгөн адамымды бактылуу кылганга даярмын. Айсулуу аман эсен көз жарып ал. Бактылуу болгула. Маалымат булагы Супершекит KG.
Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз.